Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздар. Жума маарек болсун. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы улансын. Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, бизди колдоп кетиңиз. Астанада болуп өткөн ШОС саммитинде Россиянын президенти Владимир Путин сөз сүйлөдү. Ал өз сөзүндө бардык мамлекеттердин биримдиги ынтымагы өтө маанилүү экенин билдире кетти. Еще раз хотел бы поприветствовать всех вас и, конечно, гостей, принимающих участие в заседании по формуле ШОС+. Думаю, что интерес к работе Шанхайской организации сотрудничества связан прежде всего с тем, что базовые ценности и идеалы нашего объединения, приверженность проведению суверенной и самостоятельной политики и одновременно стремление к поиску совместно с другими странами коллективных решений проблем разделяют многие в мире. Наше объединение всегда исходило и исходит из важности учета мнений и точек зрения максимального круга партнеров, уважения неотъемлемого права каждого государства выбирать собственную модель развития. Документы, которые мы сейчас подпишем, откроют новую страницу нашего сотрудничества в рамках ШОС, будут содействовать системному и всестороннему развитию нашей организации. Предлагаю перейти к церемонии подписания итоговых документов. Уважаемые дамы и господа, начинается церемония подписания документов заседания Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Подписывается Астанинская декларация Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдагы Астанадагы ШОС саммитинде катышкан. Москва жана Москва областында жашаган биздин мекендештерге эскертүү. Урматтуу мекендештер, бүгүн жума күнү өтө катуу шамалдар болуп, жамгыр, мөндүр жаашы күтүлүүдө. Көптөгөн кафелер жайкы верандаларын жапты. Андан сырткары негизи эле өзүңүздөргө этият болуп, дарактардан алыс, курулуштардан алыс болуңуздар, машинаны дагы бош конструкциялардан алысыраак коюңуздар. Маалыматты жакындарыңыз менен таркатып коюңуз. Урматтуу Москвадагы мекендештер, бөтөн жерде жүргөндө сөзсүз өзүңүздөрдүн документтериңиздерди тактап, мыйзамдарды сактап жүрүңүздөр. Анткени учурда көрүп турган видео кечеге эле алынган Домодедоводагы видео. Домодедово аэропортунда көптөгөн мигранттарды депортация учурунан тартылган видеону көрүп турасыздар. Негизи эле депортация азыр бүтө элек. Көптөгөн биздин мекендештер документтин айынан, иштин айынан ар кандай шылтоолор менен депортация көп болуп атат. Ошондуктан абайлап жүрүңүздөр, документтерди тактап жүрүңүздөр. Айрыкча көчөдө текшерүүдө сөзсүз түрдө миграционный, трудовой, регистрация, Сахарованын жашыл картасы болуш керек туугандар. Ошол документтерди тактап, срогуну карап, дайыма өзүңүздөргө так болуп жүрүңүздөр туугандар. Бөтөн жерге келгенден кийин колдон келишинче көп иштеп, мекенге баарыбыз аман эсен кайталы. Ушул маалымат менен дагы жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз, сөзсүз түрдө бири-бирибизге колдон келишинче поддержка кылып, жардам берип жүрөлү. Ал эми Борбор шаарыбыз Бишкектеги болуп өткөн өтө жакшы кабар менен сиздерди тааныштыра кетели. Бул көрүнүш өтө жакшы. Бул Бишкектеги Акунбаева менен Малдыбаева көчөлөрүнүн кесилишиндеги Ала Арча суусу. Кече мэрия шаарды көрктөндүрүү үчүн ал жерге балык салып, эки жагын тосуп койгон. Барыңыздарга белгилүү, Ала Арча дарыясы тоонун башынан түшкөн кезде таап-таза түшөт ушул каналга. Анан баарыбыз ушул таштандыларды ыргытып отуруп, таштандынын аралчасын айланып калган эле. Айбек Жанышбековичтин тапшырмасы менен ушул жерди тазалап баштаганбыз. Аны тазалап бүткөндөн кийин да бир идея келди. Ушул сууга балык кое берип көрбөйлү. Анткени себеби балык кое берген себебибиз бул жердеги
суунун тазалыгын, бул сууда балык жашай ала тургандыгын көрсөтүп берүү. Эми ушул каналды мэрибиз айткан эле Айбек Жашбекович башына чейин тазалап баргыла, аларчага чейин деп. Эми ошону Кудай буйрса уланталы деген тилектебиз. Эгерде мыйзамсыз полиция кармап, депортация, выдворение 18.8 боюнча протокол жазып, же кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, чорный списокто болсоңуз, дасыккан юристтерге кайрылсаңыздар жардам беришет. Номерлери экранда, кайрылып, чалып, WhatsApp'тан жазыңыздар. Россиядан тажадым дегендерге Европадагы жумуштар боюнча баягы эле bereke.ru сайтына киресиздер, жумуш берилет деген жерде Европага жумуштар бар. Ошол сайттарга кирип, көрүп, тактап, алып, барып, насип этсе Европада дагы жумуш кылып келсеңиздер болот. Бүгүнкү кыскача кабарлар жана эскертүүлөр сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группаларга таркатып, каналга катталууну унутпаңыздар. Кантсе да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңы келгендер үчүн 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан жазыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен соо жетели. Бүгүнкү жума дагы бир жолу маарек болсун, кылган дуаларыбыз кабыл болсун. Дайыма жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр туугандар. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.